өзүңүздөр көрдүңүздөр, Майлуу Суу шаары жылуу суусуз калды. Суусуз калды, анан жылуулуксуз калып калды да. Эми азыр бир аз жөндөөлүп келатат окшойт. Мен биринчиден ошо тегерегиндеги айыл өкмөттөгүлөргө чоң рахмат айтам. Ноокен районундагы, Аксы районундагы баягы кыйын мезгилде жөн калтырбай суулардан бери алып келип жардам берди. Элибиздин ушу биримдигине чоң рахмат. Ошого себепкер болгондорго бир аз урматтуу төрага сиздин атыңыздан ардак грамота беребизби? Ушундайда иш кылгандарга жардам бериш керек, колдоо көрсөтүш керек. Анан экинчиден комиссия түзүп, урматтуу төрага, депутаттык комиссия болобу же бул жерде президенттин өкүлү турат, межбет комиссия түзөсүздөрбү? Канча чыгаша болду, канча зыян келди, кимдер ушуга себепкер болду? Алдын алса болот беле, бир тыянак чыгарып коюш керек. Мындан арда болбойт деген кепилдиги жок. Канча айылдуу конуштар бар, пункттар бар дегендей, шаарлар, айылдар бар дегендей. Анан жакында эле келет, сууга мынча төлөй кал, ысыкка мынча төлөй кал деп. Ошолорго мындай бухгалтериялык списание деп коет. Эсептеп чыгарып туруп ушундай кылсак, жеңилдик берсек, жардам берсек, ошол адилеттүү болот эле. Биринчи сунушум ушул. Экинчиси, суук күндөрү көрдүңүздөр, самолеттор кечип учуп атты. 5-6 саатка кармалып, узакка кармалып, өзгөчө мына эл аралык маршрут менен кетип аткандар аларды чыгарбайт экен. Duty free'де билесиздер, бир пирожки 200 сомго чейин чыкты деп атат. Ошолорду бир карап койбойлубу? Же тамак ашын бербейт экен. Кайнак суу араң суранып алып келип алдык дейт. Анан бала бакыра турат, кемпир келеш турат, кары картаңдар турат. Ошолор күтүп аткан жерлерде абдан суук болуп атыптыр да. Аэропорттун жетекчилигине тапшырма берип коюңуздар, ушул жылуулугун карасын. Анан жок дегенде тамак ашын уюштуруп бериш керек да ошондой учурларда. Бул эми объективдүү форс-мажор деп коет. Ушул эки сунушты айткым келип атат. Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Урматтуу төрага, урматтуу Алмазбек Акунжанович, мен Нуржигит Кадырбековичтен оюн кишине улантып кетейин дедим эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына 6 күндөн бери Майлуу Суу шаарында өтө оор кырдаал болуп атат. Мен кече бүт бардык областтык жетекчилер менен, коммуниздин замдары менен бүт барды менен кече байланыштым. Бирок алардын маалыматы чындыгында баягы муниципалдык кызматкерлердин маалыматы болуп атат. Эл башкача сөздү айтып атат. Бүгүн ушул маселе боюнча бир мындай жыйынтык чыгарбасак, чындыгында оор кырдаалчы. Сарканды суулар бүт бардыгы баягы трубалар тоңуп, бүт подвалына түшүп, азыр ошо сасыктары чыгып, эл жашоого аябай шарт болбой атат. Жылуу суусу жок, муздак суусу жок, жылуулугу жок. Мына 6 күндөн бери. Элдер мына 3 күн, 4 күндөн бери митингге чыгып атышат. Бүгүн Кабминдин төрагасы иш сапары менен Жалал Абад областында экен. Алмазбек Акунжанович, мен сизден суранып кетем. Бул киши бүгүн барып, эл менен жолугушуп, ошо муниципалдык кызматкерлердин айтканын уга бербестен, өзү барып эл менен сүйлөшсүнчү, эл ошо чындыкты айтат. Анан ошого карата жыйынтык чыгарыш керек. Мэр иштеп атабы, мэр иштебей атабы, коммуналдык службаларбы, водоканалы болобу? Бу кандай бу даярдык? Эмне мындай 20 градус суукта эми көрүп атабызбы? Бүткүл бир шаар мамлекетибизде 30 000 калкы бар шаар бүгүн тоңуп, суусу жок, жылуулугу жок отурат. Кегиле бир жыйынтык чыгарайлы ушул боюнча. Мына Нуржигит Кадырбекович жакшы айтты, комиссия түзөбүзбү, кандай кылабыз? Бул боюнча акырына чейин чыгарып коюшубуз керек.